Bir Türkiyalık professor Sириядан келген качкындардын балдарын чогултуп алып, баарына сүрөт тартырат. Балдар сүрөттө ата энеси менен тамак ичип атканын, байкесине жардам берип атканын, эжеси менен гүл терип жүргөнүн, айтор жакшы жашоону тартышат. Бир сөз менен айтканда, сүрөттө жашоо керемет. Бирок кечээ эле ошол балдар Сириядан согуштан качып келишкен. Алар жолдо качып келатып, ата энеси окко учкан, байкеси каза болуп калган, эжеси жарадар болгон, өздөрү ачка, кийимдери жыртылган. Ал эми бүгүн Түркияга келип, деле жыргап жашап кетишкен жок. Алар атайын лагерде жашап, ченелүү тамак жеп, эмне менен ойнорун, эмне менен алектенерин, кандай китептерди окуурун билбей, жөн гана убакыт өткөрүп жатат. Профессор ушунун баарын көрүп, тартылган сүрөттөрдү көрүп, андагы ар бир боёкту, деталды талдап, анан ыйлап айтып берип атат. Биз дейт, ушул балдарды куткаруу үчүн бизге 6 ай эле убакыт бар дейт. 6 ай. Эгер биз 6 ай ичинде бул балдар менен алектенип, аларды мурунку жашоосуна алып келбесек, алар мурункудай мектепке барбаса, мурункудай ата энеси менен же балким жакындары менен убакыт өткөрбөсө, достору менен чогуу ойнобосо, алардын жан дүйнөсүнө сыртта болуп аткан согуш кирет деп түшүндүрүп берип атат. Сыртта согуш болуп атат, бирок бүгүнкү күндө 5-6 жылдан бери согуш болуп атса да, балдардын жан дүйнөсүнө ал согуш кире элек. Эгер 6 ай ичинде биз балдарды мурунку жашоосуна алып келбесек, балдардын жан дүйнөсүнө согуш кирип, ушул балдар көчө балдарына айланат деп айтып атат. Ал профессор мунун баардыгын кантип билди дейсиз? Жөн эле сүрөт тартырып коюппу? Жок. Албетте сүрөт тартырып, балдардын жан дүйнөсүнүн, алардын психологиялык абалын, учурда эмне болуп жатканын, эмне кылгысы келип атканы жөнүндө билсек болот. Бирок ар бир тартылган сүрөттө ар бир боёк, ар бир деталь чоң бир нерседен кабар берет. Белгилүү кыргыз акыны Алык Лосмосовдун ырында айткандай, турмушта 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айта албайм дегендей, балдар тарткан сүрөттөр аркылуу бизге бардык чындыкты айтып берет экен. Албетте, сиз ал жөнүндө мектептеги окуя, же башынан өткөн, же башка бир окуя, же бир нерсе жөнүндө сурасаңыз, ал сизден уялып, айбыгып, тартынып айтпай коюшу мүмкүн. Мейли сиз анын эң жакын атасы, энеси, эң жакын досу, курбусу болуңуз, айырмасы жок. Ал сизден тартынып атса, айбыгып атса, аны айтпай коет. Ал эми сүрөтүнө болгон чындыкты, эмнени айткысы келсе, аны каалап да, каалабай да чагылдырып коет экен. Ошондуктан урматтуу ата энелер, биз балдарыбыздын тарткан сүрөттөрүнө, андагы ар бир детальга, боёкко көңүл буруп, балдардын жан дүйнөсү жөнүндө эмне кылгысы келип атат, келечекте ким болгусу келет, эмне менен алектенип же эмнеден жапа чегип аткандыгы жөнүндө толук маалымат ала алат экенбиз. Bir turmuşluk okuyana айтып берейин. Bir эне балдарынын азыркы психологиялык абалын, жан дүйнөсү жөнүндө билгиси келип, психологко барып аны менен кеңешет. Психолог анын балдарын чакырып алып, алар менен сүйлөшүп, баарлашып, анан аларга сүрөт тартырат. Сүрөт тартып бүткөндөн кийин психолог алар чакырып алып сурап атат. Бул ким? Апабыз, булчу, бул биздин бир туугандарыбыз, байкебиз, эжебиз дегендей. А булчу деп бир кара чекитти көргөзөт. Ал биздин атабыз деп жооп берет. Эмне үчүн баары жакшынакай тартылгандагы атасы ошол үй бүлө жөнүндө кам көргөн, үй бүлөнү багып аткан киши кара чекит болуп калды деп ойлойсуз. Көрсө, ошондо психолог таң калып, тиги энесин чакырып сурайт экен. Сиз кандай, жолдошуңуз каза болуп калды беле, жан менен ажырашып кеттиңиз беле деп. Жок деп таң калат. Тескерисинче биздин атабыз эң жакшы. Биз үчүн ал керели кечке иштейт,
биз үчүн кам көрөт. Бизге мына ушул кийим, ушул атабыз барда биздин кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток деп жооп берет. Бирок балдар менен убакыт өткөрөбүз, силер менен чогуу эмне иш кылат десе, тилекке каршы эртең менен балдарым уктап атканда, кечинде балдарым эс алып уктап калганда үйгө келет дейт. Ошондо психолог мынтип айткан экен. Силердин ушундай камкор, силерди аябай жакшы баккан, силер үчүн силердин келечегиңерди ойлоп жан үрөп иштеген атаңар бар экен, бирок ошол ата баланын жан дүйнөсүндө жок экен деп жооп берет. Анткени ошол камкор ата баласы менен бир да убакыт өткөрбөптүр. Баласы менен бир жака барганды мындай кой, жөн гана чогуу ойноп, же чогуу бир китеп окуп, айтор, же бир чогуу гүл терип, футбол ойноп дегендер баласы менен сүйлөшүп, жок дегенде бир күндө 10 мүнөт сүйлөшпөгөн ата-эне тилекке каршы ушундай баланын жан дүйнөсүнөн орун албай калат экен. А мунун баарын билүү үчүн, баланын эмнеден жапа чегип же эмнеден кубанып жатканын билүү үчүн анын тарткан сүрөтүнө көңүл бурушубуз керек. Албетте, бала алгач сүрөт тартарда карандашты алып, жөн эле ар кайсыны чиймелеп, сызып, ар кайсы нерсени боеп ушинте берет. А сиз ойлошуңуз мүмкүн, ай жөн эле бир чиймелеп жөн эле ойноп жатат деп бала сынтышыңыз мүмкүн. Бирок тилекке каршы андай эмес, достор. Анткени бала эмеле айткандай, бардык чындыкты сүрөттөр аркылуу бизге айтып берет. Ал эми ошол ар бир тарткан сүрөт, боелгон боек, чийилген чийимдин баары эмнени түшүндүрөрүн билгиңиз келсе, мына жакында эле Бугу пресс чыгарган балдардын тарткан сүрөттөрү эмнени түшүндүрөт деген китепти окусаңыз болот. Ушул сүрөттө илимий негизде жатык тил менен, мисалдар менен толук маалымат берилген. Бул китеп туркиялык профессор Илхами Саваш деген окумуштуу аркылуу 2015-жылы Түркияда жарык көргөн. Бул колумдагы ошол оригиналы. Кийин Бугу пресс тарабынан балдардын тарткан сүрөттөрү эмнени түшүндүрөт деп кыргызча которулган. Учурда баарыбыз балабыз биздин келечек, балабыз үчүн кам көрүп, балабыз үчүн жан үрөп иштеп келебиз. Бирок тилекке каршы алар үчүн биз аларды бала сынтпай, алардын келечегин ойлоп, алар үчүн жакшы ишти кылгыбыз келсе, баарыңар үчүн ушул китепти окууну сунуштайм. Бул китептин негизги миссиясы уул кызынын өнөрүн өстүрөм дегендер үчүн арналат.